Ассаламу алейкум достор. Ушу Талды суу айылынын тургуну Кожогулов Нурдан атабыздын ушу турмушка байланыштуу мааниси терең ырынан бир ооз ырдап коеюн деп чечти. Ошону угуп коюңуздар. Ассаламу алейкум, замандаштар, айылдаштар, туугандар. Мен эми баарыңар эле тааныйсыңар. Жаш кезден калем кармап ушу элдин көйгөйүн, баардык жашоо турмуштагы ачуу таттууну жазып келем, билесиздер. Ошол чындыкты, калыстык талашып, акыйкатты издеп. Эми мен ушул 80 жалдардан баштап эле ушул саясатка бала кезден, жаш кезден аралашкам. Аны да билесиңер. Мен ушул бул жашоо кайда барат деген биз баягы билесиңер, ата-энелерибиз биз алганда кичинекейирээк жашыраак кез абдан кыйналып, жанагыдай пенсиялардын ордуна электротовар алып, арак тараткан күндөрү болду. 2-3 күндөп ушул сагаалап кезекте туруп, бирок акчалары тийбей, ушундай оор күндөр болду. Нан жетпей, улпак менен аралаштырып, буудай, арпа издеп калган күндөрүбүз болду. Эми ошого да шүгүр деп, мынакей азыр Кудайга шүгүр, жакшы жашоонун үмүт түзбөй келип атат. Кут түштү десек болот Кыргызстаныбызга. Бирок ошону дагы жакшылыктарды көрө албаган ичибизде ушундай Алты-Арам деп коебуз, Беш Каман деп коебуз. Ушулардын укум-тукумдары бар дагы эле. Алар дагы эле ушул болуп аткан көз көрүштүү жакшылыктарды көрө албайт. Мен эми өзүм жөнүндө жазсам, айткан сөздөрдөн айтып коеюн. Мен издебем атак даңкты саргарып, мен издебем атак даңкты жалданып. Керек болсо мени издесин атак даңк, ыйык көлдү, ысык көлдү, ала тоону айланып. Бирде келет, бирде кетет атак даңк, ал тез келсе дал ошондой кетет бат. Андан көрө таппай калсын издесе, көргөн жерде турса болду эл сыйлап. Бул принцип, өзүмдүн принцибим ушундай. Бирөөгө жагалданбайм, жалынбайм, жана башка. Анан ушул бул жашоо кайда барат деген бир абдан бир шилтем менен жазылган курч ыр бар. Бул 90 жылдарда жазылган ыр болуш керек эле. Ушул бул жашоо кайда барат? Ошондо Акаевдин убагы, Бакиевтерге чейинки, андан кийинки убактардын баарында ушул ыр абдан эл ичинде тараган күчтүү ыр. Бул жашоо кайда барат? Удургуп ички сезим, уюлгуйт куюн болуп, улуган бороон согуп, уңшуган үнгө толуп, укмуштай окуялар, укмуштай кыял жорук. Урадык бийиктиктен, кулаган зоока болуп, чаң басты тазалыкты. Чарчадык эркин тоолук, чарчадык чаалыктык биз, зоруккан тулпар болуп. Чар тарап калыссыздык, ар тарап каразгөйлөр. Издедик таппадык эч, таппайсың алыс чындык. Актыкты туу тутпадык, тепседик буталдыра. Ар намыс кайда кеткен, калганбы буталдында? Ойготкун сезимиңди, зил баскан таттуу уйкудан. Ойлонгун эртеңкиңди, шор баскан эл жериңди. Каразгөй капчыктуулар калкына каршы баскан, алмашып ар намысын, душманга колтук ачкан. Кор көрүп колунда жок, бечара кор жетимди. Басмырлап сөзүн укпайт, барктабайт жесирди. Бул жашоо кайда барат? Өкүмдар заң сыйлабайт, зарлаган букара үнүн укса да эч ылгабайт. Жүрөгүм сыздап турат, жүрөгүм ыйлап турат. Шоролуу көздүн жашы тамбастан кургап турат. Бул жашоо кайда барат? Мына бул саптар ошол бир шилтем менен эч жери оңдолбой, түзөлбөй, ушундай бир куюлуп келген. Ошол кездеги элдин ачкачылыкка десек да болот, карточка менен десек да болот, ушундай болгон кез болчу.